Ысқақ Абсаматович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз убактыңызды бөлүп, ушул саламаттыгыңызга карабай байланышка чыккандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Өзүңүздү азыр кандай сезип жатасыз? Жакшы болуп калдыңызбы? Баары жакшы, азыр ордуна келип атып, восстановительный баягы убакыт башталды. 3-4 ай кичине өзүмдү кармап, көпчүлүк болгон элден алысыраак болуп, сак кармаш керек да. 3-4 айдан кийин дагы текшерилет. Буюрса жакшы эле болот го менимче. Жакшы эле болот. Буюрса. Убактыңыз боло калганда ошо өлкөдөгү мындай бир саясий, экономикалык, коомдук кырдаалдарга, процесстерге мындай абай салып карап атсаңыз керек. Азыр сизди көбүрөөк эмне түйшөлтүп жатат? Эми ачык айтканда, эгерде экономикалык көрсөткүчтөрдө айрым өзгөртүүлөр жагымдуу болгон күндө деле, саясий акыбалда, айрыкча саясий маданиятта көп мындай өкүнө турган окуялар болуп атат да. Бийликке келген жигиттерибиз, кыздарыбыз өз убагында куугунтукту башынан өткөргөн, биз экинчи кайталабайбыз деп, дал ушундай тескерисинче андан да ашыкча куугунтукту ордун таап атат да. Мисалы үчүн жана Кемпир Абад боюнча пикирлерди айткан жарандарыбыздын чейин 1 жылдан ашык камакта отуруп, сот же башталып элек, же башталды, чала болуп атат да. Жок. Аны токтотуш керек болчу. Же биздин фракциянын жетекчиси Садахан Мадумаровду камакка алып, жогорку Кеңеш макулдук бербеген күндө деле камакка алып, азыр сот башталып атат. Сот деле бир башталып, бир башталбай, отуна чейин дагы которуп коюп, ушинтип чубалдырып, менимче 1 жыл болот. Жалпы кризисте эми өкмөттүн башчысы кээ бир учурда мактанып атат, мына силерге айлык көтөрдүк, тигиндей дагы эмне кылып берейин депчи. Кеп анда эмес, айлык көтөргөн туура. Жалпы дүйнөдө азыр наркы көтөрүлүп атпайбы? Демек ошол айлык көтөргөндү жокко чыгарат инфляция. Ошону эске алыш керек. Ошондуктан эгерде биз жарандарыбызга айлыкты көтөрсөк, бул жакшы нерсе. Бирок кайра эле мен сага айлык көтөрдүм, дагы оозуңду жап деген бир аз содалашкандын түрү болот да. Ошондон алысыраак болушубуз керек. Биз дегеним бул өкмөт, парламент, президент, бүт государственный жетекчи кызматта отурганда баары тең бийлик деп аталат да. Жарандардын алдында милдетибиз бар. Аларга пенсия, пособие, айлыкты татыктуу жеткирүүгө баарыбыз тең милдеттүүбүз да. Бул эч кандай чөнтөгүнөн алып бере турган эчтеке жок. Бул ошол эле жарандардын төлөгөн салыктарынан биз кайтарып айлык берип атабыз. Ошондуктан бул биздин милдетибиз, ал үчүн мактанбаш керек да. Аткарыш керек, жакшы болсун. Көбөйсүн. Дагы көтөрүш керек болсо. Бирок кайра эле ушу жеген нанды мен сага бердим деп айтып турган бир аз туура келбейт да. Айтыңызчы, мына соңку жарым айдан берки талкуу Камчы Көлбаевдин тегерегинде болуп атат. Анан сиз бийликтин бул аракетин кандай баалап жатасыз? Жазганга караганда, маалымат бергенге караганда жакшы эле аракеттер болуп атат. Крим чөйрөлөрдү уюшулган крим топторду жокко чыгаруу бул жакшы эле аракет. Дүйнөдө бул чоң проблема да. Эгерде коомдо уюшулган кылмышкерлер болсо, топтор болсо, алар чоң мамлекетке таасир бериши мүмкүн. Ал эми азырынча бизге берген маалымат боюнча бир гана жана Камчыбек авторитет деп коебузбу, же вор в законе деп коебу, аны жокко чыгарылып, атып таштап, анан кийин ал жерде менимче тергөө бүтсүнчү, президент айткандай, ал жерде көп нерсе түшүнүксүз болуп атат. Эмне үчүн ушунчалык атайын операция кылып туруп, бир гана киши атып кетиптир. Калган бир киши да жаралар болбоптур, окту тартпаптыр. Анан эртеси күнү жанагы интернетке чыкпады, бирөө кошуна имараттан жазылыптыр, 6 ок дейт, чыгарылды да. Бир эле куралдан 6 ок чыгарылды. Демек бул жерде жанагы кинодо көрсөткөндөй кар солдаты бири-бирине аткан болду, болбоду, муну тергөө көрсөтөт. Негизи уюшулган кылмыш менен күрөш керек. Бирок эң негизинде биз шарт түзүп беришибиз керек. Эгерде бизнесмендер коркпой, жашырбай байлыгын көрсөтө турган болсо, анан кылмышкерлерге барбайт. Жанагы үлүшүн төлөбөйт. Эгерде алар салыкчыларды же башка жерден жашыра турган негизи жок болсо, алар ачык иштегенге даяр да. Анан экинчиден мен бир аз түшүнбөй атам азырынча. Азыр анча-мынча ишкерлерди тартып, булар крим чөйрөнү байыткан, акча берген деген шылтоо менен тергөөчүлөрдү камап атпайбы? Ким билет? Бирок менин түшүнүгүм боюнча, мен да милиция кызматкеринде иштебем. Эгерде бандиттерге өз учурунда үлүш төлөгөн жаран болсо, анан камаш эмес, андан маалымат сурап туруп, ушуну токтотушот. Тескерисинче ишкерлерди чакырып келгиле. Айткыла, эмне болгон силерде проблема бар? Келгиле, биз чечип беребиз.
кайсы мүлк силердики эмес, кайтаргыла өкмөткө. Анан үчүнчүдөн айтып турган баары бир кандай болсо да күрөш мыйзам жол менен барыш керек. Адамды кылмышкер деп соттабат. Адамдын мүлкүн ажыратканга соттун гана укугу бар. Бир да орган милиция болобу, ÖKМ болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу тартып ала албайт. Ошондуктан жок дегенде сотко жеткирип, соттон күнөөлүү деп таап, ошого байланыштуу кылмыш жолу менен байлык тапкан деп ушу байлыкты тартып алса болот. Же экинчи жол бар, өз ыктыяры менен бул менин мүлкүм эмес, бул тиги каза болгон жигиттин мүлкү менин атымда жазылган, мен кайтарам десе ал башка жол. Негизи ушул Көлбаевдин туугунда дегендердин буга чейин иш аракеттеринен кайта тургандарын айтып, анан видео кайрылууларды чыгарып атпайбы? Анан негизи ошол Көлбаевдин көзү тирүү кезинде ушундай спец операциялар, ушундай иликтөө иши эмнеге жүргүзүлгөн жок болду экен деген соол дагы көбүрөөк айтылып атат да. Буга кандай карайсыз? Балким жүргөндүр, биз атайын операцияны эч ким биле албайт, билиши мүмкүн эмес. Маалымат жок болуп, мүлкү жөнүндө аракеттер боюнча атайын кызматка сөзсүз маалымат жоготкон болуш керек. Каалабайбы, Көлбаев менен жакшы болобу, жаман болобу, бирок атайын органдардыкы бул милиция жана ÖKМ органдардын милдети ушул. Алар жашуун жол боюнча азыр деле мисалы үчүн айрым саясатчылар жөнүндө алар маалымат жыйнап жүрөт. Телефонубузду тыңшап атат. Турган иште бар, ачык айтканда. Ошондуктан бул операция жүрүп аткан болушу мүмкүн. Ал эми жыйынтыктоо акыркы болгон окуя жанагы аны алып Кармаев дегенде куралды колдонду деп айтып атышпайбы? Анан ошол жерде атылып кеткен деген. Аны биз биле албайбыз. Аны бир гана жана ошол жерде камералар бар. Убакыт келгенде камераны көрсөтсө, ошондо билинет ким баштагандыгы. Президент айтты го, мен аны интернеттен көрдүм. Тапшырма бердим. Баш прокурор, аскер прокурор менен изилдеп чыгат. Эгерде кандай болот, ошону карап күтө туралы деп айтты да. Мен деле ошол пикирге кошулат элем да. Бир аз убакыттан кийин барыбир аны жашыра албайт эч ким. Чыгат. Ошондуктан бул операцияны күтсө болот. Эч качан кылмыш, уюшулган кылмышкерлерди бийликке жана бийликтин түзүлүшүнө жакындатпаш керек. Тилекке каршы Кыргызстанда 2000-жылдан баштап 2000-жылы президенттик шайлоодо Аскар Акаевге агитация кылып, Рысбек Акматбаев Ошко барып агитация кылып жүрдү. Кийинчерээк аны алдап, эсимде бар 2005-жылы келип туруп, ал аны Аскар Акаевдин оğlu Роман Муртаевди четтетип коюп, жардам бергин деп 2000-жылы. Кийин четтетип коюшкандан кийин ал киши бир топ дооматтарды талаптарды койгон болчу. Мен аны билем. Кийинчерээк азыркы каза болгон жигит эле мен 2020-жылы саясатка аралашкан деген маалымат көп болчу да. Мен аны өз көзүм менен көрбөсөм деле 6 жылдык депутаттар Садыр Жапаровду премьер бекитип коюп, анан көптөгөн иштерди кылган. Ошол жерде ошо камчынын жигиттери аралашып, анча-мынча төрттөрдө да көрүнүп жүргөн да. Мен эсимде бар, вице спикер менен чайкам. Кылмышкерлердин өкүлдөрү келип, бизди депутаттарды коркутуп, Садыр Жапаровду колдоп бергиле деген талап коюп атат деген мен кайсы эсимде жок, бирөө айткан да. Вице спикер бизди депутаттарды ушундай коркутуп, мажбурлап атат деп айткан да. КМК Көлбаев менен Матраимовго байланышы бар деген 50гө чукул бажы тармагындагы кызматкерлердин мындай кызматтан алынгандыгы тууралуу маалыматты жакында расмий түрдө кечээ чыгарды. Анан кыска убакытта укук коргоо органдары мындай анализ жүргүзүүгө жетише алабы өзү? Мен де окудум, 50 киши Матраимов менен Көлбаевге байланыштуу кетишти деп. Анын арасында ошо Көлбаевдин иниси да бар экен деп атат. Көлбаевдин иниси бар экен деп мен бажы кызматта иштегем, бирок мен бир топ жыл мурда кеткем да. 98-жылы кеткем. Ошондуктан ал мезгилде эч ким алар иштеген эмес эле. Раим Матраимов инспектор болуп келген болчу. Туугандарыбы же жакын адамдар деп кантип эсептейт ал? Бирок ошол маалыматта бир гана жазым бар. Айрым ведомстволук приказдарды бузган үчүн 50 киши кызматтан бошотулду деп жазып койду. Матраимовдун тууганы же Көлбаевдин иниси деп кызматтан кетире албайт. Ага себеп болуш керек да. Же Матраимов менен Көлбаев кылмышкер деп соттоп эмес. Соттун чечими жок. Демек алар катардагы жарандар да. Эгерде кылмышкердин бир тууган иниси болсо, агасы болсо деле, ага аны кетириш үчүн негиз болуш керек да. Негиз ведомстволук приказдарды бузган деп ошол себептен кетирген болушу мүмкүн. Мен аны билбейм. Бирок кантип айтса болот, алар ошо мурунку коррупциялык системаны таможняда таптакыр жойду деп айтпады беле?
8 жыл болды. Матвеев кеткеннен баштап болды, түгел деп айтпады. Азыр кишилер оңолуп калса аларды кетишке кажети барбы жокпу мен билбейм да. Мен өзүм бажы кызматын полковник болгондуктан мен ичим күйөт. Анчалык балдарды көчөгө ыруткан болот эмесмин. Эртең кокустан МВДнын башчысы же ГКНдын башчысы кандай бир кылмыш менен жоопко тартылып калса, анын балдары баарын айдайбызбы? Мен ойлоп атам, бул жерде кичине башкачараак, балким аттестация же ушуга окшогон бир принципиалдуу ишти жүргүзсө бажы кызматы, айлыктарын асманга көтөрүп, бир кичине туура эмес кадам кылса иштен кетет деген талап койгондо бир аз тазаланганга мүмкүнчүлүк болот эле. Гүлбаев менен байланышы бар деп бир топ ишкерлер дагы камакка алынып жатпайбы? Тергөөчүлөр бир аз адашып атат да. Кылмыштуу топ деген бул башкачараак, алар уюшулган айрым жарандар топтолуп туруп, келгиле биз мына ушу вениктерден акча жыйнайбыз, ушул районду мен карайм, барып туруп 10 сомдон ар бирөөнүн башына коебуз деген ушул кылмыштуу топ деп айтат да. Анан устойчивый группа болуш керек да, ал бир жолу барып алган деп коет да. Ал эми туруктуу түрүндө ай сайын барып алган ушул группа деп айтылат. Ал эми жанагы Подобеев жана башкаларды жигиттерди кармаган мен түшүнбөйм аны. Алар жертва болбоду беле. Же алар өз ыктыяры менен барып Көлбаевдин адамдарына келгиле мен төлөйм деп айтмак беле. Же алар кантип ушул группаны мен ойлоп атам, ушу УКМКнын тергөөчүлөрү бир аз адашып атат. Жакшы көрүнөлүк деп чоңдорго. Мына биз ушуну кармадык, тигинди кармадык деп чынында балким ошо ишкерлердин анча мынча мүлктөрүнө көп салган болушу мүмкүн. Башка ишкерлерби же ким ушу кызыгып туруп аларды чакырып кыйноо болуп кетпесе эле болду да. Негизи аны токтотуш керек. Алар тескерисинче жанагы бандиттер эмес, телевизорго чыгып кечирим сурап. Ошол ишкерлер жарыкка чыгарып, мына мен ушундай төлөп жүргөнгө мындан ары төлөбөйм деп койсо, ошол эффективдүү болот эле да. Коомго бир көрсөтмөк да. Мына кылмышкерлердин негизи жөнүндө деп. Ал эми кызыктап атат да, ишкерлерди камакка алып, ошол эле мезгилде жана кылмыш топтун мүчөсү телевизорго чыгып, мен мындан ары таза жашаймын, бийликти колдоймун. Эгер мен эрежени бузсам, мени жоопко тартсаңар болот деген жооп бергенге даярмын деп убада берип атат да. Айран андай убадасынын кереги жок, ал мыйзам так да. Эч ким урушсуз болот анан. Кыргызстанда тапкан ушу дагы эле ошо тергөөчүлөр шылдыңдап туруп көрсөтүп атпайбы? Элүүдөн ашкан жигит мен экинчи мындай тентектик кылбайм деген сөзгө кантип ишенсе болот? Күрөшүш керек, албетте күрөшүш керек. Кичине бөлсө туура болмок да. Мисалы үчүн ишкерлер боюнча абайлап этият болуп, жок дегенде алдын ала аларды кылмышкер деп айтпаш керек. Мейли тергөө болсун, текшерилсин, баары карасын. Анан алдын эчтеке боло эле келе, мына булар ушу тиги кылмыштуу топту каржылаган деген айтылган күнөө койгон бир аз шашылып кеткендей болот да. Эртең чыкса кандай болот? Кечирим сурабайт, кечирим эч кимден. Ошондуктан биз мыйзамды колдонгондо президенттен баштап эң төмөндөгү тергөөчүгө чейин алдын ала маалыматты баа бергенден алысыраак болуш керек. Ушул жагдай боюнча сиз да жогоруда токтолуп отуңузбу? Президент өзүнүн интервью берип жатып пикирин билдирди окшойт. Эми албетте бул маселе кылдат иликтөөгө алына тургандыгы жөнүндөчү. Анан дароо эле мындай социалдык түйүндө, коомчулукта, ошол эле эксперттер чөйрөсүндө мындай ой айтыла баштады. Президент менен УКМКнын төрагасынын ортосунда мындай билинбеген таасир талашуу же пикир келишпестик ачыкка чыга баштады деген ой чыкты да. Сиз бул ойго кошуласызбы? Кандай карайсыз? Бул күткөн нерсе болот, түшүнбөстүк болот. Мисалы үчүн президенттин башкаруучу. Ал эми өкмөттүн орун басары, ГКНдин башчысы канчалык дос болсо деле кызмат деген кызмат да. Кызматта мамиле ар кандай болот да. Анан жетекчи менен анын колунда иштеген жакын дошу болсо деле колунда иштейт да. Ошондуктан бул жерде анча мынча талаш болушу мүмкүн. Бирок ал принципиалдуу талаш, токтобой турган талаш деп мен аны айта албайм. Мен алардын мамилесин жакшы билбейм да. Бул жигиттер депутат болгондон бери билем, бир тур урушат, бир тур жарашат. Мындай мүнөздөрү резкий жигиттер да. Анан бул ушунун талаштын белгиси деп мен баа айта албайт элем да. Балким айрым операцияларды президент билбей калган болушу мүмкүн. Мен ага толук мүмкүнчүлүк берип атам. Кээ бир операцияны ошол эле камчы ташыйп өзү деле билбей калышы мүмкүн да. Эми мындай атылат, мындай жооп берилет деген мындай пландаштырылбайт го. Кээ бир учурда өздөн өзү болот да. Мисалы үчүн ошо атайын операция саат 2'de башталып, кечки саат 7'de айтпадыбы?
ушундай өлүм жаза болду депчи. 5-6 saat эмне болгон? Ушул жерде силер журналисттер saat 2'den баштап мына жерде бирдеме болуп атат деп тегереге тосулган болчу, туурабы? Кечки saat 6'da маалымат чыкты. Ушундай чөйрө прим авторитет октон кетти депчи. Ага чейин 3 скорый помощь барып, министр, саламаттык сактоо министри барып, башкы прокурор барып келгенден кийин, анан кийин кечинде ДКНБнын баягы пресс службасы маалымат берди. Кармап аткан мезгилде ошол киши ок жеп каза болду депчи. Ошондуктан бул жерде карама каршылык бар деп мен айта албайм. Айрым түшүнбөстүк болушу мүмкүн бул көрүнсө. Принципиалдуу уруш талашка чейин жетеби бул негизи менин саясатчы, тарыхчы катары айтат элем, эч качан эки киши айрыкча ушундай мүнөзү менен түбөлүккө бийликте дос болбойт. Үйдө дос болушу мүмкүн. Эгер бирөө кызматсыз калса, ошондо дос болушу мүмкүн. Экөө тең кызматсыз калса дос болушу мүмкүн. А бирок экөө тең бийик кызматта турганда эч качан аягына чейин до конца сактай албайт. Экөөнүн тең тегерегинде ар кандай адамдар бар. Экөөнүн тегерегинде бала чакасы бар. Кызыкчылыгы бар алардын. Анан тамчылап бири-бирине түшүнбөстүк жөнүндө маалыматтар аракеттер жасайт. Андан тышкары тышкы күчтөр бар. Алар деле бирөөнү мактап, бирөөнү тактап аракет жасайт. Ошондуктан бул жерде эң негизи убагында бөлүп, тактап жылып кетиш керек да. Орус аналитик жазып турбу, Ташкент кийинки президент болот. Эми мындай нерсеге көп көңүл бурбаш керек да. Бирок жазылгандан кийин кызыктуу болуп атат да, мен да окудум. Көп нерсеге мен макул эмесмин. Бизде эртерээч преемник Мурашкулдуу жөнүндө эртерээк. Менин пикирим боюнча экөө кандай бийликке келсе, ошондой бийликтен кызматка кетишет. Убакыт келгенде кетет деп айтат. Тапшырышат, салышат, анан кийин жакшыбы, жаманбы деп ошондо баа беришибиз керек. Кеткенден кийин, азыр эмес. Азыр бүт эле нерсеге асманга чыгарып мактанабыз. Чын эле жигиттердин башы айланып кетет. Ишти эми отургандан баштап мына ушундай акылдуу боло эле паланча жылда биринчи жолу болуп атат, мына ушундай болуп атат деп мактап чыгабыз да. 2020-жылы Адахан Матмаров шайлоо мезгилде биз баарыбыз кытырып чыкканда Сооронбай Жээнбековдун башкарган системасы туура эмес деп айтканбыз. Анан октябрь 20-жылы жана эл топтолуп шайлоонун жыйынтыгы жана бирдеме партия, Жашоодун партиясынын бийликтин партиясы басымдык кылганда эл келген болчу аянтка. Бирок ал жерде Садыр же Мадумаров же Бабанов деп эч кимди уран менен чыгарткан жок да, туура. Аянтка чыкканда шайлоо туура эмес болду деп уран менен чыккан. Демек баары топтолуп туруп ушул жерде бийлик алмашууга аракет жасалды. Пайда көргөн эки эле киши болду. Ошол нерсе саясатта ушундай болуп да. Бирок система өзгөрүлгөн аз болду. Биз жетекчилер өзгөрдү, парламент баягы эле депутаттар адаты менен биз баягыдай адат менен кимге кызмат кылабыз деп чуркап калдык да. Анан жигиттерге мактай баштады. Биринчи күнүнөн мактай баштадык да. Мен жеке оюм бир аз шашпай турушубуз керек да. Жана жогоруда өзүңүз белгилеп өтпөдүңүзбү? Орусиялык политологдун Менковичтин пикиринчи. Анан ушул жерде мисалы ушундай ой пикирди Орусиянын президентинин жанында жүргөн саясат талдоочу айтып жатат. Анан бул Орусиянын кандайдыр бир ишараты болушу мүмкүнбү? Деги эле бул мындай геосаясий абалга кандай таасир этиши мүмкүн деген ойлор. Мен жеке пикирим боюнча Орусиянын азыр мынчалык деңгээлде кызыкчылык көрсөтө турган аракеттер Кыргызстанда байкалбай атат. Себеби алардын маселеси башкада. Тиги Украинадагы конфликтти токтотуш керек бул деме кылып. Дүйнөдө Орусия өзүнүн ордун табыш керек. Табат сөзсүз, мен ишенем ага. Бирок азыр кичине убакыт керек да. Анан аз болгонсуп тиги Израиль менен Палестинанын конфликти дагы андан бетер баягы отун туштагандай болуп, дүйнөдө жалындап баратат да. Анан дагы Иран кошулса башка дүйнө кызык болуп атат да. Ошондуктан ушул мезгилде Медведкович деген сиз айткан саясатчы, саясаттануучу маалымат берген, бул балким кандай бир байкоо. Бирок ал позиция деп айтыш кыйыныраак. Маектин кийинки бөлүгүн ушул Мадумаров боюнча маселеге токтолгум келип атат да. Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп,
сотко өттү. Мына соттун кийинки отуруму 30 октябрга жылдырылгандыгын кече айтышты. Анан саясатчынын адвокаттары буга чейин баягы жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой жаткандыгын белгилеп жатышат. Анан сиз азыр албетте саламаттыгыңызга байланыштуу сыртта жүрүп атасыз. Ал киши менен жолугуша алдыңызбы? Дүкендин башчысына кат жаздым, мага уруксат бергиле, жолугуп коеюн депчи. Бирок кат жеткиче ал иш сотко өтүп кетти. Эми сот менен сүйлөшүш керек деп кабыл алып уруксат алыш керек жолукканга. Мен оюмда барып жолугуп сүйлөшүп коеюн депчи. Бирок тергөөнү мен токтото албайм, соттун изилдөөсүн мен токтото албайм. Анан соттун жыйынына мен катыша албайм, себеби ал жерде көпчүлүк адам болгон жерден мен бир аз сак болушум керек да. Ачык эле айтам, башынан бери айтып жүргөн, бул жерде таптак эч кандай кылмыш жок, аракети жок да. Мен өзүм милиция кызматкермин. Анча-мынча кылмыш иштерди козгогон эле тажрыйбам бар да. Толугу менен баштан аягына саясий клуб болуп. Процессуалдык деле алсак, биз жоопкерчиликтин комиссия түзүп, биринчи прокуратура бизге корутунду бербеди эле. Мадумаров жоопко тартууга макулдук берди. Ошонун ичинде чыккынчылык деген кылмыш боюнча жоопко тартабыз деген. Биз ошондо комиссиянын мүчөсү болгон. Биз ачык жазып бердик. Кылмыш чыккынчылык боюнча кылмыштын негизи жок, ошол себептен биз баш тарттык. Макулдук берген жокпуз. Кийин экинчи жолу келгенде ал жерде өзүнүн акыбалын ашыкча пайдаланган деген башка берене боюнча жогорку кеңеш макулдук берди. Демек, кылмыш боюнча азыркы моюнга күнөөлөп аткан кылмыш боюнча биз пикирибизди жогорку кеңеште ачык айтканбыз. Эсиңерде болсо, өз убагында саламаттык сактоо министринин үстүнө 7 кылмыш иш козголгондо администрация президенти кылмыш иштерди карап чыгып, туура эмес деп тапкандан кийин алар кыскарган да. Ал эми жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган, ушул кодексти, кылмыш кодексти башка баарын кабыл алган орган. Жок, бул жерде кылмыш жок деп бекитип атса, тергөөчүнүн иши жок андан. Ал дагы эле ушу чыккынчылык менен эле, мамлекеттик чыккынчылык менен козгоп жоопко тартканга аракет кылып атат. Бул жерде саясий куугунтук болуп атат. Мадумаровдун оозун жабыш керек, саясий өмүр баянын токтотуш керек деп максат. Тарапташтары Мадумаров мырзанын, ошол эле жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан барган депутаттары Мадумаровду ачык анан мындай потенциалдуу коргой алышкан жок деп ойлойсуз? Жок, андай эмес. Биринчиден 6 киши фракциянын мүчөсү. Анын ичинде мен да бармын. Бүтүн Кыргызстан партиясы саясий партиянын тизмеси менен депутат болгон 6 депутат бар да. Анан бирөө эле мындай пикирин айтпаса, калгандар баары пикирин ачык айтып атат, мыйзамсыз куугунтук деп айтып атат аны. Анан эмне чара колдонулат? Эгерде жогорку кеңештин депутатыны жашыруун маалыматка допускасы бар кишини соттон айдап чыгып аткандан кийин дагы эмне кылабыз? Жөнөкөй ошол жердеги катардагы кызматкер чыгып кет деп кубалап атса, кантип кыласыз? Ушул акыбалга жеттик. Кечээ Кожокулова депутат соттун отурумунда мен допускам бар жашыруунда. Биз ошол комиссиядан мүчөсү болгонбуз. Баардык документтерге таанышканбыз биз. Отурабыз дегенде сот айтты, жок болбойт, бул жашыруун болуп атат. Түшүнүктүү болуп кетти да. Ошол жерде отурган сержант допускасы жок. Мадумаровду коргоп аткан. Ал эми жогорку кеңештин депутаты допуска бар секретарга. Жок, депутат чыгып кет, сержант отура бер депчи. Ошондой нерсе болуп атат. Өтө кызыктап атат. Ошондуктан депутаттарды эми ачык сүйлөп чыгышын ушул 6 депутаттын баары эле бирдей сүйлөй албайт. Байкасаңар, депутат деген бул өтө оор кызмат да. Ошондуктан алар партиялаш болуп коргой албады деген пикирге мен түшүндүрмө берет. Алы жеткенче коргойт да. Анан аянтка чыгып ачарчылык жарыялап деп андай кадамдарга эч ким барган эмес. Пикирине мисалы үчүн Кожокулов күн сайын сессияларда комитеттерде айтып атат, мыйзам бузулуп атат, келгиле мыйзам негизинде бир гана талап. Адакан өздөрү ушундай принцип айтат. Мыйзам негизинде бар болсун депчи. Жок, мыйзам чегинде атат. Сындасаңар мыйзам чегинде сындайлы. Келгиле ушул жолго түшөлү деген талап атат. Тергөөчү менен сүйлөшсөң, мени карап туруп, байке сиз түшүнөсүзбү дейт да. Жок, мен түшүнбөйм. Курманкул Токторалиевич өз убагында 2013-жылы сот болгондо Садыр Жапаровду, Талант Мамытовду, Камчыбек Ташиевди эсиңизде болсо сотту актап чыкпады беле? Тил уккан ушунда. Убакыт келгенде мына башка прокурор болуп атат. Эмне ушул батырлыкты дагы кайталап койбойт? Токтоткула деп айта албайбы? Көрүп турат баарын, сезип турат баарын.
өзгөчө шарт бар да, Жогорку Кеңештин депутаттары, президенти, өкмөт башчыны жоопко тартыш өзгөчө шарт бар. Ал жерде башкы прокурор жеке күнөөсүнү сотто далилдеш керек да. Эч кандай МВДнин тергөөчүсү эмес, дежурный прокурор эмес, башкы прокурор. Кожокулов Жогорку Кеңеште айтып, бул мыйзамдын талабы, ушундай өзгөчө берени бар. Сөзсүз башкы прокурор бизден уруксат алгандан кийин биринчиден Жогорку Кеңешке келип маалымат бериш керек, тергөө бүттү, момундай жыйынтыктан топ өттү деп маалымат бериш керек. Бул мыйзамдын талабы. Аны төрага добушка коюп, повестка киргизели деген бул туура эмес. Мыйзамды аткарыш керек да. Эч кандай повестка менен чечилбейт ал. Экинчиден, ушу башкы прокурор сотко барып туруп, ушул жерде мен ушундай күнөө коюп атам деп айтыш керек. Катардагы прокурор ушул жерде залда отурган, ал бүгүн Уурулукту карайт, эртең Мадумаровду карайт, бүгүн дагы бирөөнү карайт, ал ишти деле билбейт да. Ошол себептен мен ойлоп атам, көптөгөн бузулуу аракет болуп атат. Убакыт келет, бул күн өтөт. Партиянын, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын келечеги барбы өзү? Келечеги сөзсүз бар. Эми тарыхта мындай да, байлардын партиясы болот, бийликтин партиясы болот, ар кандай түстүү партиялар болот, анан оппозициячыл, жөнөкөй адамдардын пикирин айта турган партия болот. Эртең бери коммунисттик партия болчу эле, бирок азыр биз жоготуп койдук партиялардын ордуну төлөгүн. Бүтүн Кыргызстандын өзүнчө шайлоочулары бар. Мен жеке пикирим боюнча 150-200 миңдин тегерегинде жарандабыз колдой турган бар да. 5-чи микрофондон сүйлөгөн партиянын жетекчисинин сөзү угат. Жөнөкөй эле мисалды калтырсак, эгерде Мадумаров бир сүйлөп чыкканда, бир суткада 50-60 миң караса, башка саясатчынын сүйлөгөн сөзүнө 200-300 адам карайт. Кызыкчылыгы бар да. Демек бул партиянын келечеги бар. Мадумаров бар, чыгат. Эгер интернационалда мындай сөздөр болчу эле биздин ыргызча коммунисттер. То бул ничем, тот станет тем деген сөз бар да. Тарап өзгөрүлгөндө, окуя, андай бир окуя болот. Ошондо ким кысым алган, коомдук алган киши төрдө болуп калышы мүмкүн да. Мына азыркы тарыхта ошондой болду да. Ошол себептен партиянын келечеги бар. Бирок ал келечегин сакташ үчүн Мадумаровдун колдоочулардын арасында кандай бир тең болбосо деле жанында жүргөн партиялык уюштуруу иштерге аралашкан кишилер болуш керек. Аны тарбиялаш керек. Бул оңой эмес. Айтыңызчы, мисалы Жогорку Кеңеш бүгүнкү абалында керекпи деги эле, мындай мөөнөтү бүткөнгө чейин иштей алабы? Азыркы саясий кырдаалда кандай болушу мүмкүн? Деги эле саясий күчтөр чыга алабы ушул Жогорку Кеңешке тең келе турган? Жок, азыр эми мындай болуп атат да. Бийлик, президент, анын жандоочулары саясий оппоненттерди жокко чыгарып атат. Сөз сүйлөсө эле камап таштап атат да. Азыр жаңы бирөөлөр табып алып, президенттин жана өкмөттүн башчысынын аброюна шек келтирип атат деген жоопко тарткан аракет болуп атат. Андай болбойт ал. Ал жеке адам капа болсо сотко бериш керек да. Мени капа кылды депчи. Анан эмнеге камаш керек аны? Бирөө сөккөндө сотко берет да. Президент болобу, премьер болобу. Анан сен бүгүн эле интернетте карадым, кайсы бир информациялык сайтка мамлекеттик ишканадан кат келип, сен премьер-министр жамандап атасың деп. Жамандаса сотко берсин да. Жамандаш деген эмне деген сөз жамандаш? Бой пас, акыл пас деп айткан жок. Ал жерде экономикалык боюнча көрсөткүчтөр туура эмес. Көтөрүлгөн айлык максатына жеткен жок, ишканалар жок деген сөз. Бул калп эмес да. Туура, бул жетишпестик. Кээ бир учурда өкмөттүн башчысы, мисалы Сакылбек, мен ачык айтам, шашып маалымат берип коет. Каалаган нерсени бүгүн болду деп айтып коюшу мүмкүн. Илгертен бери ал сапаттуу белгилөө. Берсе берсин. Өкмөттүн органдын атынан премьерди коргой турган эч кимдин милдети жок. Аралашып кетти. Ошол себептен сиз айткандай парламент оппонент боло албайт президентке. Алар жарышып туруп, менин кесиптештерим жарым президентке кызмат кылам дейт, жарымы анын достуна кызмат кылабыз дейт. Эми бүгүн Жогорку Кеңеште тарата турган шарт жок. Себеп өз ыктыяры менен тарап кетпесе эле, башка шарт жок. Калган учурда өкмөт эмне кааласа баарын бекитип коесуз. Жогорку Кеңештин бүгүн таркатышты же жаңы шайлоо дайындаштын кажети жок, себеби аябай жумшак, мындай ыңгайлуу Жогорку Кеңеш болуп атпайбы? Аны эки киши толугу менен башкарып атат, бир да сөздү каршы сүйлөй албай атат депутаттар менен кесиптештерим. Сын пикирлерди айрым министрлер айткан күндө деле
жалпы жетекчисине каршы сүйлөй албайт. Ошол себептен кажети жок. Бирок эгерде кокустан кандай бир себеп менен экономикалык көрсөткүчтөр өзгөрүп кетсе, саясат өзгөрүп кетсе, кичине акыбал начарлап калса, ошондо элди абактыш үчүн жаңы шайлоого барганга аракет болуп калышы мүмкүн. Ошондо шайлоо дайындаганда баары чуркап кетип, күнөөлүү адамды издебей калып, жогорку кеңешке аракет кылат. Азырынча менимче кажети жок жогорку кеңешке бирдеме кылып барып кетирип, алмаштырып, курамын өзгөртүп, убакыт өткөн сайын бирден депутатты жоопко тартып, кылмыш иш боюнча тизгини тартып турса жетишет да. Сиздин оюңуз боюнча азыр мындай бийликке карай реалдуу оппозиция жок деп жатасыз, бирок оппозиция жарала турган абал барбы азыр, жокпу? Бар, толук бар. Толук мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчиден канчалык мындай кызыктай көрүнсө деле бүткүл дүйнөдө өзгөрүү болуп атат. Система, мен коммунист катары ачык айтам, система. Азыркы күндө байлыкты табам деген система, адамды байытам деген система 100% адамды байыта албайт. Тең жашоону тең кыла албайт. Бирөө бай болот, бирөө кедей болот. Бирөө кызмат кылат, бирөө ал кызматты кабыл алат да. Ошондуктан нааразычылык күчөп баратат. Жыйынтыгында ар кайсы жерлерде ачык эле тиреше согушка чейин барып атат да. Бул капиталисттиктин белгиси. Үчүнчүдөн биз кичинекей мамлекет өзүбүздүн өндүрүшүбүз жетишпегенден кийин биз чет өлкөдөн алып келген товарларды алып сатарлык менен иш кылып атабыз, же айрым кен байлыктарга чет өлкөлүктөргө берип, ошо менен иш аракет кылып атабыз. Демек биздин мамлекетибизде материалдык негиз жыргап жакшы жашаганга жетишпей атат. Ошол себептен нааразычылык күчөшү мүмкүн. Анан кандай десек деле, эмне десек деле, мактансак деле 7 миллион колхоз болсо 1,5 миллион чет жакта иштеген, бул аябай чоң көрсөткүч да. Бул жакшы иштин көрсөткүчү эмес. 1,5 миллион колхоз, анын ичинде 500 миңге жакын жарандык алышкан Россиядан. 2 жаран кош жарандык бар да практически. Согуш, аларда согуш башталганда канча кыргыз кайтып келген. Алардын Россиянын паспорту бар. Аларды армияга чакырышы мүмкүн. Ошон үчүн алар кайра келип Кыргызстандын паспортун чыгарып, мына Кыргызстан жаран деп жүрүшөт азыр. Ошондуктан оппозицияга болгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Оппозиция качан ал жетпей азайып калат? Качан мамлекет жакшы жашап, экономикасы гүлдөп, өнүгүп, акча жетиштүү болуп, алдыбызга койгон максаттарга жеткенибизде, ошондо оппозиция азайып кетиши мүмкүн. Сын айта турган негиз жок болуп калат да. Азыр толгон топой айта турган негиз бар. Ошол себептен биз оппозиция болуш мүмкүн. Ал эми мен жок деп айткан жокмун. Ар бир үй бүлөдө кухняда отурганда кечинде мен кепилдик берем. 99% үй бүлөдө кандай бир капа болгон иштерди талкуулайт. Аял күйөөсү менен мына кыйын базарга бардым, кымбаттап кетти, un кымбаттап кетти, тамак кымбаттап кетти, эмгек акысы кымбаттап кетти, менин акчам жетишпейт деп күйөөсүнө башын оорутат күн сайын. Айыл жерде бир аз жеңилирээк көрүнөт, бирок чындыгында айрыкча ушу айыл жердин балдары кетип атат Россияга. Эгер алар ай сайын $200–300 жакын акчаны жөнөтпөсө, анда кыйын болот эле да. Ошондуктан оппозицияга, бийликке каршы боло турган күчтөргө негиз толгон токой бар. Ал эми ким чыгат? Сөзсүз Мадумаров, Жетекебаев же дагы бирөө Атамбаев деп айта албайм. Жапжаш жигиттер чыгат. Азыр жана президентти асманга чейин мактап, ким эле жалап, подхалим болгондор күчөп атпайбы интернетке чыгып алып. Бирок сындаган балдар деле көп атат да. Болгон учурда, кээ бир учурда сындаган негизди сындап атат да. Калпты калп деп айтат. Жетишкенди деп айтат. Ушундай оппозиция формасы өзгөрүлөт, менимче бир албетте бир убакыт келгенде алар топтолот. Бул күткөн нерсе да, адам ушу менен өзгө ыкмасы бар да. Топтолуп отуруп сүйлөшөт, кандай кылалы, эмне кылабыз, кайсы жол менен барабыз, төңкөрүлүш кылабызбы, бийликти басып алабызбы, же шайлоо менен барабызбы. Шайлоо менен кичине кыйыныраак. Шайлоодо кандай десек деле биз акча шайлоонун жыйынтыгына чоң таасир берет экен да. Ким акча каражат чыгарса, утканга мүмкүнчүлүк бар да. Бийлик басып алуу деген ал оор, ал үчүн камашы мүмкүн, колго түштү даяр болбосо. Эгерде утса, анда эл батыры болот. Утпаса, анда кылмышкер болот да. Табигат ушундай. Бирок болот албетте. Жаштар чоңоюп атат.
Бара эле тупой эмес, бара эле көз жумган эмес, көрүп турат баарын. Соңку суроону берейин Исмагыл Саматович. Мына чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда Жогорку Кеңештин тармактык 2 комитетинен колдоо таптыр. Анан кечээ парламенттик угуу болду өттү. Анан негизи мыйзам болбой эле кабыл алынса, анда сиз кандай тобокелдиктерди көрүп турасыз? Мында болуп атат да, бул чын айтканда 2008-жылы мен деле демилгечи болгом ушундай мыйзам долбооруна. Ачык айтканда. Анан ошондо биз токтотуп койгонбуз. Коомчулукта дүрбөлөң чыгып туруп, түшүнбөстүк болуп биз токтотконбуз, анан экинчи кайткан жокпуз бул маселеге. Азыр да аракет кайталанып атат. Эми бул жерде сунуштама бергенге негиздене бар. Айрым учурда саясий процесстерге чет өлкөдөн берген акчага аралашкан уюмдар бар. Жок деп айта албайбыз. Бирок аны айтсак, аны жокко чыгарабыз десек, жалпы принципке тийип атат да. Эгерде ушул мыйзамды азыр кабыл алса, анда биз өткөндө бирөө президенттин чубайы жакшы иштерди жүргүзүп атат, бирок чет өлкөдөн акча алып, анан ушул кандай болот деген суроо берип атпайбы? Ал деле маселе бар экен да. Экинчиден жана муфтият Эмираттан же башка исламий диний уюмдардан жардам алып туруп иштетип атат. Ал деле коммерциялык эмес уюмга кирет. Же партиялар же башка уюмдар кантип берет аны? Бул жерде менимче чийки деп койсок болот. Эгерде чын эле жанагы бизге жарашпаган жыныстык пропаганда, деме мен ачык эле айтам, мындай бизге таанылбаган, маданиятка жакын жолобогон баалуулуктарды күчөтсө, анда алардын жол тосууга башка жолду издеп көрсөк жакшы болот эле да. Жалпы эле бир печать коюп туруп, чет өлкөлүк агент деген бул өтө коркунучтуу, бул саясий куугунтукка алып барышы мүмкүн да. Бирок иштешибиз керек. Биз тескерисинче аны кыюу салган жол менен эмес. Биз өзүбүздүн баалуулуктарды элибизге көндүрүшүбүз керек, тарбиялашыбыз керек да балдарды. Кыздарды тарбиялашыбыз керек. Өзүбүздүн тарбияны күчөтсөк, ошондо биздин балдар сетип жүргөндө ар нерсе кылбайт да. Ошондо жанагы Батыш Европада орун тапкан, бизге жакпаган нерселер бизге орун таппайт да. Тарбия өзүбүз керек. Мен ойлоп атам, биз билим берүү министрликтерде, маданият министрликтерде жумушун 10 эсе көтөрүшүбүз керек. Мугалимдерге шарт түзүп беришибиз керек. Ата энени да тарбиялаш керек. Азыр ата эне, азыркы жаштар бир аз 30 жылдын ичинде көп нерсе жоготтук да. Биз жаштарга билим, тарбияны жоготуп коюпбуз да. Бул шартка байланыштуу, бул күнөө эмес, бул андай десек, жоготуу деп эсептешибиз керек. Албетте, ал жигит кыздарыбыз өзүнүн балдарын тарбиялаганда, тарбиялай турган билими жетишпесе кандай болот экен. Ошондуктан мен бул мыйзамдын долбооруна негизи колдобойм, каршымын. Эгерде добуш бере турган болсо, мен өз кесиптештерим барбасам деле кагаз жүзүндө мен каршы добуш берсин деп мен пикиримди айтам да. Баарына бирдей эле кылган болбойт да. Аны изилдеш керек да. Ар бир мыйзамдын бир өзгөчөлүгү бар да. Бир мыйзамды бир сөздү өзгөртсөңүз, бул целый пласт, целый бир багытка таасир берет да. Аны билбей каласың, биз биле калабыз. Бүгүн ушуну жанагы жаман уюмдарга тоскоолдук кылабыз деп кабыл алып, эртеңки күнү баардыгына бирдей болуп калат да. Ошол эле президенттин фондуна тийиштүү болуп калат, ошол эле эл аралык фонддорго тийиштүү болуп калат. Жанагы стихияга каршы жардамга ар нерсеге тийиштүү болуп калат. Ошо диний жагынан маселе чыгып калышы мүмкүн. Христианство, мусулманство, иудаизм алар да бири-бирине жардам берет да, топтор. Алар кандай болот анда чет өлкөлүк агент болобу? Өтө кызыктуу нерсе да. Мен пикирим боюнча демилгечилер көп ушул мыйзамдын маңызын, таасирин жакшы түшүнө элек да. Батыш Европадан бизге кылган аракеттер албетте даярданат алар. Демек, оппонированияга сөзгө даяр болуш керек да. Просто сен жиндисиң, ошого мен жолтосом деген аргумент жарашпайт да. Ар бир демилгечи өзүнүн долбоорун так даярданып билиш керек. Эгерде жөн эле кол коюп койсо, ал жакшы эмес да. Айрым мына 20 ашык депутат демилгечи кечээ парламенттик угууда бирөө эле катышкан да. Бул эмне деген сөз? Демилгечтин көбүн сурасаңар, алар мазмунусун жакшы билишпейт да. Чоң рахмат.